Эфирде элдик медианын жаңылыктары чыгарылышы, студияда мен Жылдыз Байысова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган окуялардын кыскача мазмунуна орун беребиз. КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан четтетилеби? Жогорку кеңеште КСДПнын келечеги талкууланды. Эң чоң фракция жөнүндө кеп кылып атам. СДПК жөнүндө убакыт келди, төрдү бошотуш керек. Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турган күн белгилүү болду. Ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына Бишкекке учат турчу билетин тартып жайгаштырды. Бишкек ТЭЦти модернизациялоодо сатылып алынган жабдыктардын көрсөтүлгөн баасы өздүк баасынан айырмачылыктары канча болгон? Россиянын аймагында миграциялык мыйзамды бузган кыргызстандыктарга мунапыс жарыяланды. Аны кимдер колдоно алат? Москвадагы кабарчыбыздын материалында. Миграционный картаны жоготуп алсак кантебиз, регистрация убагында кылдыра албай калсак кантебиз деген сыяктуу. Биз ушу жана башка суроолорго бүгүнкү берүүдөн толук маалымат алып берген аракет кылабыз. Биз анда кеттик. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков эртең 11 апрелде жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эртең парламенттин жалпы жыйыны өтүп, анда ар кандай маселелер каралат. Ал эми президенттин парламентке барышынын чоо жайы айтылган эмес. Саясатта өзүнүн салмактуу орду жана тарыхы бар КСДП партиясы бүгүнкү күндө ич ара келишпестиктерден партиялаштар эки ажырым жолго түшүүдө. Бүгүн парламентте көп мандаттуу орду бар дал ушул КСДПнын партиясы эмес, фракциясы тууралуу сөз болду. Депутат Исхак Масалиев трибунага чыгып сөз сүйлөп, тез арада КСДПсыз көпчүлүк коалицияны түзүүнү сунуштады. 120 мандаттуу Кыргыз парламентинде 6 фракция бар. Алардын 4-өө башкаруучу коалицияда болсо, экөөсү оппозициялык азчылыкта. 38 мандат менен ушулардын эң чоң фракциясы болуп КСДП эсептелет. Бүгүн дал ушул КСДП фракциясын коалициядан чыгарып, тез арада жаңы коалиция түзүү сунушталды. Депутат Исхак Масалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы саясий аракеттерин, башкача айтканда КСДП партиясы бийликке ачык оппозицияга чыккандыгын эске салды. Бирок ошол партиядан эң чоң фракция өзү бийлик болуп турса, кандай түшүнсөк болот деп, социал-демократтарга убакыт келди, төрдү бошотко деп катуу айтты. Коалициянын негизини түзгөн фракциясын өзүнүн партиясы менен талаш тарткылаш болгон учур жалпы жогорку кеңешке чоң зыян келтирет. Коомчулукта түшүнүксүздүктү жаратат. Партия бийликке ачык оппозиция чыкса, ал эми ошол партиянын эң чоң фракция өзү бийлик болуп турса, кандай түшүнсөк болот? Мен саны эң чоң фракция жөнүндө кеп кылып атам. СДПК жөнүндө убакыт келди, төрдү бошотуш керек. Масалиевдин бул билдирүүсүн КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жоопсуз калтырган жок. Ошондой эле ал партиянын ичинде мурунку бийликти жана азыркы бийликти колдогондор болуп, эки ажырым болуп жаткандыгын моюндады. Өмүркулов СДПКнын жогорку кеңештеги позициясын түшүндүрүп жатып, фракция коалицияда калууну чечкендигин, коалициялык көпчүлүктө болуу иштерин белгиледи. Мындан тышкары оппозицияны жана позицияны ынтымактуу иштешүүгө чакырып өттү. Туура бүгүн СДПК фракция дегеле партиясынын ичиндеги окуяларды барыңыздар көрүп атасыздар. Бүгүн партия фактически, де-факто и де-юре экиге бөлүндү деп айтсак болот. Бул мурунку экс-президентти колдогондор жана бүгүнкү курсту, бүгүнкү мамлекетте болуп аткан иш-чараларды жана бүгүнкү бийликти колдогон биздин партиялаштар. Ошон үчүн бул жерде фракция менен же ошол партиянын бир бөлүкчөсү оппозиция боло турган болсо, бул жерде мыйзамдагы жол берет. Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз. Ошо ойдон мындан ары иштейбиз. Эки депутаттын сөз жарышына Бакыт Төрөбаев дагы кошулуп, эгер Масалиевдин логикасына таяна турган болсок, жаңы фракция кирген болсо, жаңы коалициянын түзүлгөнү, анда өкмөттүн курамы дагы кайрадан түзүлүшү керек эмеспи деп суроо салып, бул маселени тактоону сунуштады. Анан кийин республика ата жүркө мен суроо берет элем. Силер коалициядасыңарбы же жөн эле прикрепленныйсыңарбы? Ошого дагы жооп берип койуш керек. Рахмат. Рахмат, бардыгы мыйзам чегинде болгон. Эркеш өкмөт келген программасы менен биз бул жерден бекитип бергенбиз. Республика ата журт фракциясында
киргени мен ойлойм мыйзамдуу, бул мыйзам жол берет, мыйзам менен кетти. Акыркы учурда абройлуу саясатчылар баштаган айрым депутаттар өздөрү дагы парламенттик башкаруу системасын, анын ичинде азыркы парламенттин курамын сындап келишет. Бирок сереп салууларга ылайык мындай башкарууну өздөштүрүү көп жылдарды талап кылат. Белгилей кетсек, 6 фракциядан турган азыркы коалициянын иштөө мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Саясатчы Өмүрбек Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга келет. Бул тууралуу ал өзү социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Билдирүүсүндө Кыргызстанга учууга билет сатып алганын жана саат 14:50 жерге конорун жазган. Ал күндү чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеген Бабанов дагы бир жолу көрүшкөнчө деп билдирүү калтырды. Белгилей кетсек, буга чейин Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турган болсо, УКМК аны мыйзам чегинде жазага тартылаарын билдирген. Кылымдын аферасы аталган Бишкек ТЭЦиндеги коррупциялык схемалардан 111 миллион доллардан ашым каражат сол чөнтөккө кеткен. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу сатып алынган жабдуулар жана кызматтар өзүнүн көрсөтүлгөн суммасынан көбөйтүлүп жазылган. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, бүгүнкү күндө жооптуу адамдардын иши сотто каралууда. Биз бүгүн ТЭЦтеги аварияны жаага кимдер күнөөлүүлүгүн эмес, андагы сатып алынган жабдыктардын так суммасын жана айырмачылыктарын айтып бермекчибиз. Бишкек ЖЭБ Кыргызстандагы эң ири жылуулук электростанция болуп эсептелет. Ал өзүнүн ишин 1961-жылы баштаган. Эскилиги жеткендиктен аны жаңылоо боюнча сөздөр ондогон жылдар мурун эле айтылып жүргөн. 2013-жылы Кытайдын ТБА компаниясы Бишкек ТЭЦти 386 миллион долларга 300 мегаваттагы кубаттуулук менен жаңыртып берүү милдетин алган. Ошентип 2017-жылы толугу менен ТЭЦтин бир бөлүгүн бүтүрүп ишке берген. Бирок бир жыл айланбай 2018-жылдын 26 январында кыш-шилдеде күтүүсүз жерден жылуулук электр борбору бузулуп, бул катуу суукта шаар тургундары жылуулуксуз калышат. Мына ушул ири авария кылымдын аферасы аталган Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык иштердин бетин ачат. Бишкек ТЭЦти модернизациялоодо кымбат алынган техникалык жабдуулар боюнча тергөөнүн жүрүшүндө комплекстик комиссиялык соттук курулуш жана техникалык экспертизанын корутундусуна ылайык мамлекетке 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом өлчөмүндө зыян келтирилгендиги такталган. Бул зыян Бишкек жылуулук электр борбору модернизациялоо келишими APC форматында түзүлгөндүгүнөн улам келип чыккан. Тактап айтканда, келишимге ылайык кыргыз тарап аткарылган жумуштардын жүрүшүнө, техникалык жабдууларды, курулуш материалдарды сатып алуу процессине катышуу көзөмөлдөө укугунан ажырап калган. Натыйжада бардык иштер жана курулуш каражаттар, техникалык жабдуулар негизсиз кымбат алынган. Маселен, өздүк баасы 680 миң 780 долларды түзгөн түтүн соргучтары 1 миллион 137 миң доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 6 миллион 159 миң доллар болгон 2 генератор 8 миллион 400 миң долларга орнотулган. Өздүк баасы 22 миллион доллар болгон 2 турбина 25 миллион АКШ долларына орнотулган. Өздүк баасы 650 миң долларды гана түзгөн тармактык суу жылыткычтын баасы 1 миллион 400 миң доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 150 миң 800 доллар болгон конденсациялык суунун насосу 713 миң 900 доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 203 миң доллар болгон вакуумдук насос 714 миң доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 100 миң доллар болгон мосттук көтөргүчтөр 714 миң доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 52 миң доллар болгон лифттер 431 миң 700 доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 824 миң 300 долларды түзгөн камсыздоочу электронасостор 1 миллион 368 миң доллар деп эсептелген. 770 миң долларды түзгөн суюктукту тазалоочу техникалык жабдуу 967 миң 400 доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 128 миң 500 доллар болгон циркуляция болуучу суунун насосу 641 миң доллар деп эсептелген. Өздүк баасы 1 миллион 870 миң долларды түзгөн башкы трансформаторлор 6 миллион 283 миң долларга алынган. Өздүк баасы 349 миң долларды түзгөн жеке керектелүүчү трансформаторлор 857 миң 700 доллар деп эсептелген. Көптөгөн материалдар жана жумуштар ушундай эле жол менен көбөйтүлгөн баа менен эсептелип келген. Мындан сырткары модернизация долбоорун ишке ашыруу комплекси 10 миңден ашык пункттан турган жумуш жана материалдар тизмесин түзгөн. Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатылып жазылган. Олчойгон акчалардын сол чөнтөккө кеткендиги боюнча бир нече жооптуу кишилерге кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө сот алардын ишин кароодо. Ал эми башкы прокурор кылмыш иштери козголгон адамдарга таандык 413 миллион 885 миң сомдук мүлккө бөгөт коюлуп, камакка алынганын маалымдаган.
Россия Федерациясының миграциялық мыйзамдарын бузган кыргызстандыктарга мунапыс жарыяланды. Амнистия 22 апрелге чейин гана кайрылган жарандарга жарактуу. Мында мигранттарга Орусиянын чек арасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Кимдер мунапыс менен пайдалана алат жана кимдер кара тизмеден чыкпайт? Ушул жана башка суроолорго Москвадагы кабарчыбыз Арген Камалдинов жооп издеп көрдү. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер? Элдик медиа Москва шаарынан байланышта. Мындан 3-4 күн алдын Кыргызстандын элчилиги бул жактагы мекендештерге мунапыс боюнча маалымат беришкен. Биз ал жыйындан түз эфир аркылуу көрсөтүп бергенбиз. Бирок элдерден биздин редакцияга кайрылуулар көп болуп жатат. Көптөгөн суроолор, мисалы миграционный картаны жоготуп алсак кантебиз, регистрация убагында кылдыра албай калсак кантебиз деген сыяктуу. Биз ушу жана башка суроолорго бүгүнкү берүүдөн толук маалымат алып берген аракет кылабыз. Биз анда кеттик. Фамилияңы айтсаң? Отчествоңа? Абдилазизович. Абдилазизович. Так, сейчас проверяем. Мурзаев Дастан Абдилазизович. 21 августа 89 года рождения. Турал? 89 жыл туылсын. 1 ноябрь 2018 жылы киргенсиң. Турал? Тагыр айттым да? Сен азыр баруша кайсы акыркы жолу кайсы районго регистрация болгонсуң? Проезд Досфлот. Кайсы район болот? По району. По району Тушинский район. Тушинский районго бардыңбы? Жок, мен Ошол жерге барасың. Самый последний регистрация у тебя кайсы район болсун? Ошол жерден барасың да айтасың. Я пришел по амнистию получать новую миграционную карту. Деп начальникне заявление жазасың. Прошу мне выдать новую миграционную карту по амнистию, по легализации, по амнистии, легализации граждан Кыргызстана деп туруп, фамилияңмен жазып берсең, сага бериш керек. Отдел ГУВМ, Главное управление по вопросам миграции по району Тушино деп Google Ягиде дегенден тапсаң таба аласың. Барасың, эгер бербесе, мен сага номерим WhatsApp'tan мага жөнөтөсүң. Мынул райондон мага бербей атат на русском. Я отправляю это ГУВМ, они туда звонят, сами тебе позвонят и сен чакырып берет. Кеч ошондой кылып, мына бир балага алып мен Facebook'a чыгардым. Бербей болгондон ГУВМ'ге жөнөттүк, алар ага чалды, берип, жазып, видеосун көргөзүп берем азыр. Мен кара тизмеге киргизген себеби 2018 жылы 2ден көп штраф жасагам, дорожный ДТП болуп, ошонун эсебинен киргизген экен. Азыр кандай болуп атат ошондо? Азыр ошол жерге келип кайрылгам. Кайрылдыңыздар, эми эмне болот экен? Эми ошол последний место регистрация кылган жерге барып, заявление жазып, ошол жерден миграционный карта алсам болот экен, Кыргызстанга чыгып кетпей. 22 апрелге чейин Кыргызстандын жарандарына штраф салганга, айып тартканга, немеге эч кимдин укугу жок. Алар ошондой болсо дагы азыр вовремя легализация границадан чыгып, кайра кирип алсын эгер ошондой болсо, макулбу? 22 апрелге чейин биздин Кыргызстан жарандарына атайын мунапыс жарыяланган экен да, бул кандай болот, кандай тартиптен жүрөт, кантип деген суроо аябай көп келип атат да бизге. Өзүңөр да билгендей эле көп массалык маалымат каражаттарында бул маалыматтар кетип жатат. Биздин да жарандарга 22 апрелге чейин мунапыс жарыяланган, миграциялык амнистия мындайча айтканда. Мунун бул жөнүндө айта кетсек, бул бизге башынан баштап тизмени берди бул жарандардан. Бул тизмеге 131 000 жаран кирген. Кара тизмеде жүргөн жарандар эмес, бул потенциалдуу, мындайча айтканда кара тизмеге кирип калчу жарандар. Андан тышкары 1000 жарандын өзүнчө тизмеси берилген. Бул тизмедеги жарандар кара тизмедеги жарандар. Бул көп жерден угуп жатасыңар. Бул федералдык Россия Федерациясынын федералдык мыйзамынын 114 федералдык мыйзамынын 26 беренесинин 4 жана 8 пункттары менен кирип калган жарандар. Бул жарандарга Россия Федерациясына кирүү 1 майдан кийин гана каралган. Бул 1000 адам ошо 1 майдан кийин Кыргызстандан Россияга кирүүгө укуктуу. Бул тизмелерди булар жанакы айтсак, азыр мамлекеттик миграция кызматынын
сайтында жайгаштырылган. Ошо сайтка кирип өзүлөрүнүн тизмесин билсе болот. Мындайча айтканда бул жерде азыр эки тизме болуп атат. 131 миң адамдыкы өзүнчө, 1000 адамдыкы өзүнчө тизме болуп атат. Ошон үчүн муну билиш керек. Бирөө 1-майдан кийин чыгат 1000 адам. 131 миң адам, булар 22 апрелге чейин. Булар 22 апрелге чейин легалдаштырууга мүмкүнчүлүк алган жарандар. Бул жарандар дагы бир жолу айтып кетели, кара тизмеде жүргөн жарандар эмес. Булар кирип калчу жарандар десек болот. Буга чейин нарушениялар болгон, бирок кара тизмеге кирген эмес. Ушу 131 миңден ашуун адам кирүү коркунуч алдында турат экен. Мисалы 22 апрелге чейин эгер мыйзамдаштырбай турган болсо, бул Россияда жүргөн кара тизмеге кирет. Буларды деген 131 миң адам тизмесинен карап туруп эле айтып кетчү нерсе, тизмесинен карап туруп бул жарандар өзүлөрүнүн мурунку турган регистрация турган райондук бөлүмгө барып, ошол жактан билип алса болот. Райондук бөлүм дегенде бул биз жарандар айтып атат, многофункциональный центрге барып атат көп учурдачы. Биздин жарандар отдел по вопросам миграции деп коет. Бул миграциялык кызматтын бөлүмдөрү да ушул бөлүмдөргө барыш керек. Мурунку регистрация болгон жерлерине билишет да, ар бир жаран билет, адрестерин интернетке салса эле кайсы райондо тиешеси бар экенин чыгат. Же болбосо жана уведомление артынан караса эле печатьта турат такой-то район депчи, ошол районго барыш керек. Через МФЦ өткөн болсо булар жана жашаган адресин, регистрациясын интернетке бивайт десе, кайсы райондо экен келип чыгат, ошол район менен ошол райондук бөлүмгө барыш керек да. МФЦга барбайт. Только отдел по вопросу миграции ошо бөлүмгө барыш керек. Азыр миграционный картасы бар болсо, мындай мыйзамдаштырып берет экен да. Эгер миграционный картасы жок болсочу? Бизге мындай суроо түштү да, жакында эле кечиресиз. Россиянын аймагына келген 3 ай болуптур. Бирок келгенде эле миграционный картасын жолдо аэропорттон чыгып келип атып эле жоготкон экен. Эмне кылышын билбей, документти эле жасатпай жүрө бердим деп айтты. Эмне кылсам болот деген суроо. Негизи миграциялык карталардын жоготуу боюнча деле башынан баштап өзүнүн ирети бар да. Бул мунапыска чейин деле өзүнүн миграциялык картасын алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анын үчүн деген бул ошо кайсы отдел, кайсы райондо жашаса, ошо жашаган жерине барып эле айтат да, мен миграциялык картамды жоготтум десе, алар жөнөтөт, райондук отдел полицияга барыш керек. Райондук отдел полицияга барат, аяктан колдун эмесин алат, отпечатки мындай изин алат, колдун изин алып, анан заявление жаздырат об утере миграционной карты. Ошонун негизинде талонду алып, кайта отдел по вопросу миграции келет, аларга бергенде 3 күндүн ичинде дубликат миграционный карты бериш керек, дубликат. Азыркы мунапыс маалында айтып кетсек, мындай случайлар да болуп жатат. 2-3 жылдан бери жүрөт жарандар, бирок миграциялык карталар жок да. Бирок бул жарандарды тактап кетүү иретинде айтат элек. Бул жарандар эгер мурун соттун чечими болбосо, кандайдыр бир статьялар менен мурун кара тизмеге кирбесе, булар легалдаштырууга мүмкүнчүлүгү бар да. Дагы бир бизде мындай кайрылуу келген экен, автобустан төлөбөй өткөндө штраф жазып берген экен да, 1000 рубль. Аны ошондой мыйзам бузгандарга административдик чара көрүү негизинде неме кылган да, төлөбөй коюу немеси да бар окшош. Ошону да айтып бересизби? Мындай дагы случайлар болуп атат. Бул биринчиден биринчи иретте арыз өзлөрүнүн штрафтарын төлөш керек, айыптарын төлөш керек да. Айыптардын эми колдорунда атайын жанагы реквизиттер болуш керек. Алды деген райондук бөлүмдөрдө да билбейт каяка төлөш керегинчи, базасында да жок алар. Ар кайсы органдын өзүнүн счеттору болот. Ошондуктан тактоо иретинде булар жанагы ошондо штраф жазганда буларга счет бериш керек. Ошо счеттун негизинде төлөш керек. Кайсы счетко ыргытыш керек, ошону өзүлөрү билиш керек да. Же болбосо кээ уручуларда жанагы соттук аткаруучулардын сайтына кирип өзүнүн фамилиясын киргизсе, кайсы штрафтар болгону чыгат. Бул соттук штраф чыгат. Анан соттун аткаруучунун фамилиясы менен кошо телефон номерлери менен чыгат. Ошо соттук аткаруучу менен байланыш керек. Кайсы жака төлөш керек, ошо өзүлөрү анан төлөп коюш керек да. Же болбосо бул штрафтарды төлөбөсө, кийин Россия Федерациясынан чыга албай калат да, булар штраф бар жарандар. Ошондо 22 апрелге чейин өз убагында документтерди мыйзамдаштырбай кое турган болсо, аларга кандай натыйжа болот? Жыйынтыгы эмне болуп калышы мүмкүн? Жыйынтыгы булардыкы эми административдик укук бузуу болуп эсептелинет. Буларды деген жанакындай биз айтып атпайбызбы? Россия Федерациясына кирүүгө чек коюлат.
Буларды эми отдел полициядан жана база менен текшерет, кайта кармалган жерден булардыкы протокол түзүлөт. Отдел по вопросу миграция сотрудниктери болсо булар протокол түзүп штраф салат жана запрет коюлат 3 жылга чейин же болбосо андан көбүрөөк. Отдел полицияга кармаса булар биздин жарандарды алар соттун чечими менен айыпка салып туруп анан 5 жылга или андан көп жылга кирүүгө чек коюлат биздин жарандарга. Ардактуу мекендештер, мунапыс боюнча сиздерге кеңири маалымат жеткизүүгө аракет жасадык. Андыктан апрелдин 22-сине чейин Россия Федерациясынын аймагында калууңуздарды мыйзамдаштырып калууга жетишип калыңыздар. Экранда көрсөтүлгөн телефон номерлерден жана сайттын даректеринен кеңири маалымат алсаңыздар болот. Кыргызстанда жыл сайын уюштурулуучу ден соолук жумалыгы кечээ 9 апрелден баштап старт алды. Мына ошол ден соолукка арналган жумалыкты утурлай биз бүгүн Кыргызстанда гемодиализге муктаж болуп, кыйналып жаткан жарандардын тагдырын угуп, бейтаптардын көйгөйлөрү элдик талкуу программасынын түз эфиринде талкууланды. Кененирээк төмөнкү сюжетте сунуштайбыз. Мирлан Кошумбеков 5-6 айдын аралыгында жумасына 3 жолу гемодиализ алып келет. Анын айтымында башында жумасына 16.100 сомдон каражат жумшап, жан айласын таппай ден соолугу үчүн баарына даяр болуп, гемодиализдин кымбаттыгына карабастан айласыдан төлөп дарыланып турган. Бир гемодиализге 5500 сом. Жумасына канча алдыңыз ошондо? Жумасына 3 жолу. 3 жолу 15000 сомдон ашыгыраак. 16,5 миң. Ким каржылап берип аттан? Эми ушуларга чейин иштегенбиз, өзүбүздүн акча айылда мал сал, ушулардан бери каржылап, ушу карапайым эл жардам берди. Өзүбүздүн айылдаштар жардам берди. Ошолордун күчү менен ушулга келдик да. Республикабыз боюнча 1320 адам гемодиализге муктаж. Алардын 200-ü мамлекеттик жардам менен 550 сом төлөйт. 45-и гана акы төлөп дарыланат дейт гемодиализ борборунун балдар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Нурлан Туганбаев. Бир ай мурун 1320 киши ошондой алган. Балдарды, чоңдорду бардыгы. Бүт баары ошо ошондой. Оорунун кадырын ооруган жан билет демекчи. Токтогулдук Мирлан өзүндөй болуп гемодиализге муктаж райондогу бейтаптардын саны 30га жетет дейт. Биздей алыс көйрөндөрдө дагы канча каражаты жок борборго жете албагандар бар деп кейиди. Гемодиализге биринчи келгенде больницага жатканан гемодиализге түштүм. Больницага да кетти, гемодиализге бир айга жол квартирага төлөп аттык. Бир айга бир мындайча айтканда 100 миң сом акча кетип атты. 3 ай фомуска өтө албай 3 ай жүрдүм. 3 ай 100 миңден 300 миң төлөдүм ошого. Фомуска өтүш үчүн эмне керек экен? Эмне талап? Фомуска өтүш үчүн өчүрөткө турат экенсиң. Министрапка барып. Министрапка өчүрөткө турдук. Биринчи турганда 90 канча элем ушу 3 ай дегенде жаңы жылдын астында өттүк да. Жаңы жылдан кийин бир күндөн өттүк. 3 ай убакыт. 3 ай убакыт ушинтип жаттык. Өкмөттөн жетишээрлик каражат бөлүнбөй жаткандыктан гемодиализ борборлорун ачуу шарттары түзүлбөй жатат дейт дарыгер. Кыргызстанда деле $7,5 миң менен бөйрөккө операция жасатууга мүмкүнчүлүк бар экендигин айтты. Бир гана донор таап, ал тийиштүү текшерүүлөрдөн өтсө, жергиликтүү дарыгерлердин толук операцияга алууга шарты бар экендигин айтты. 80 адам ооруп баштайт да бөйрөгүнөнчү. Ошо гемодиализге түшүп калышы мүмкүн. Ошол анан жыл сайын Кыргызстан боюнча гемодиализге түшөт да. Өлкөбүздө 3 айлык наристелерден баштап бөйрөк оорусунан жабыркап гемодиализге көз каранды болуп калган бейтаптар да бар экен. Ооруга чалдыккан адамдар өз көйгөйү менен өздөрү алышып, мамлекет иши деле жоктой сезилет. Дегенибиз, тендер менен алынган дары-дармектер жана гемодиализ аппараттарын Кыргызстанга алып келүүдө чийеленген баш аламандык бар экени айтпасак да көрүнүп турат. Токтогулда жаткандарды биз эсептеп чыктык. 30 киши бар экенбиз. Эме Токтогулдан Каражыга чайылынан бир эжебиз бар эле. Ал да Токтогулда жат эмеде, биякта гемодиализде жатчу эле. Ал ушу Ноорузда 1-2 күнгө үйгө барып келгенде бакшы каза болду ал. Ушу бизде эми ушу ойлоп атабыз, Токтогулга да ачылып калса деген. Эмедебиз 30 кишиге. А бу бизде эле угуп атабыз. Көлгө, Таласка ачылды. 8 кишиге, 10 кишиге ачып атат, бизге 30 кишиге бизге деле ачып берип койсо болот деп. А негизи бизге ачып берем деген эме
Аким менен главный врач акчасын баарын топтогон. Кимдер топтогон акча? Өздөрү топтоп, ушу өкмөттөн бөлүнүп атат да ал акча. Бизге только эме болуп атат. Бияктын уруксаты керек болуп атат. Гемодиализдин. Бияктан силерге курулганга уруксат деген. А бизге ушуну уруксатты албай калды да бекке келип. Ал үйдөн эч ким чыкпайт, эч кимге жолуга албайбыз. Өзүбүздүн токтогулдун бир депутатыбыз бар. Ал чыгат, ал деле колунан келген кылайын деди, башка эмебиз жок. Биздики ошо. Каарманыбыз Мирлан билдиргендей, ооруп, жаны кыйналган бейтаптар какпаган эшиги калбай, жок дегенде гемодиализди арзандатып, жана түмөн түйшүк менен кезекке туруу маселесин чечип берет деген үмүттө жогорку кеңештен жооп күтүшөт. Өмүр менен алпурушуп жаткан жарандарыбыздын көйгөйүнө саламаттыкты сактоо министрлиги жана тиешелүү тараптар көңүл бурат деген ойдобуз. Кыргызстанда ороз айы быйыл болжол менен 6 майда башталат. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Бул күн айдын жаңырышына карап өзгөрүшү мүмкүн. Ошондуктан ороз айынын башталарына 4-5 күн калганда так белгилүү болот. Эске салсак, 2018-жылы ороз айы 17 майда башталган. Спорттук кабарлардан таймаштан аралаштыруу боюнча UFC'нин чемпиону болгон кыргызстандык Валентина Шевченко Кыргызстанга келгендигине 3 күн болду. 3 күн аралыгында спортчу айым Бишкектеги жана Ош шаарындагы күйөрмандары менен жолугушуп. Жолугушуу 2 шаарда тең жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков UFC жылдызы Валентина Шевченкону даңк ордени менен сыйласа. Ош шаарындагы спорттук клубтун жамааты ак лечек ороп, жашыл чапан кийгизди. Ал эми Ош шаарынын аянтына чогулган элди спортсмен өзүнүн кара жорго лезгинка бийи менен таң калтырды. Шевченко Ош шаарында болгон сапарын жогорку деңгээлде өткөндүгүн айтып, жергиликтүү тургундарга ыраазычылыгын билдирген. А я, оказывается, просто... Как вам в целом Ош? Как вас встретили? Мне очень все понравилось, очень гостеприимство просто нереальное. Вчера атмосфера была, встреча с фанатами, это было что-то. Мне очень понравилась наша поездка, я получила огромное удовольствие, и я очень надеюсь еще вернуться в Ош и побыть здесь как минимум неделю хотя бы. Отлично, я это прям даже на себе ощутил. 2018-жылдын башында өкмөттүн токтому менен Чыңгыз Ордону курууга 69 миллион сомго тендер жарыяланып, 66 миллион сомго бийиктик фирмасы уткан. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Бирок куруу иштери наразычылык менен коштолууда. Себеби 2013-жылы Россиянын Ростов-на-Дону шаарына ылайыкталып жасалган Чыңгыз Айтматовдун айкелин Руслан Ишимов аттуу жаран Чыңгыз Ордого коюу үчүн 2 миллион 600 миң сомго саткан. Ордодогу көмүскө коррупция иштер боюнча биздин кабарчылар иликтөө жүргүзүштү. Бул тууралуу кененирээк Элдик медианын YouTube каналынан көрүңүздөр. А биз ушу менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.